23 adam. 2020 жылы ачыдан 25 адам. Бүгін 2022-ге 22-ге. Калькуляторға салсақ болды, ар бир айылдан 5 адамдан биринчи катоодон кийинки айыл 7 адамга берди. Жүзгө жетпеген адам экен да? Жок, ашты 100дөн. Ар бир айылга 5тен бергенибизде 5 ай болсо 25. Мына 2022-нин башында, кийин экинчи жумасында 7 адамга бердик. 5-ти 35. Акыркы жылда, акыркы 5 жылдын ичинде крупный жерди алгандардан, мисалы 60 соту, 1000 гектар башкалардан кимдер алган? Сатып алуу, ижарабы кандайга? Айыл өкмөттүн жеринен. Сатып алган, башкалардан айыл өкмөттөн чыккан токтор канча токтор чыккан? Айыл өкмөтүнөн аны караш керекпи? Эгер кичине убакыт берсеңиздер карап беребиз. Шуну азыр бергилечи документ. Акыркы 5 жылдын ичинде. Акыркы 5 жылдын ичинде. Жер Bizde. Adı Türk'te уже var. Daha da şöyle de adı. Çok bir gelişim Adı Cahit. Mustafa Roğuz'da. Başa geçtim. Roğuz registr. Sizde iki jetek çeki ödenemeden nasıl? Kaçta jetek? İkincisi? İkincisi uyan mı? Kopsaya çıktı. Ayıköyü bir de içip getiriyorum. Yok oğlum. Al. Respublikadan yoksa Umra'ya Ormasar olur. O asar. Sorun yok. Ahırı 300 lira kayga yer satılıyor. Ayıköyü bir de getiriyorum. Jetek çekacak olmasa da. Siz kaç yıl kızmadınız? Ben cebimden araştırıyorum işte. Spesyalist. Hadi size. Aziz Murat, biz ailen alıp getirdik. Olmuşlar. Şimdi jetekçilerimiz начальниги кайра чыгыш керек болчу башчысы отпускасын токтотуп мурасы умурага кетип атабы болбосо начальниги кайра чыгыш керек бир мекемеден экөөтөн кетип калат деген эмне деген Ben de Zatuşka'dan bugün çıktım da bir saniye. муну эмеге азыр жазыңыз чыксын эмеси ошол башчысы жумушунан отпускасынан кайра чыксын мындай келбейт да бир мекемеде эки кишиден кетип калат эки жетекчиден кетип калат деген эмне жок Раз орынбасарының умураға кезеге келіп қалатса, анықы мындай барғанға лайықты өме болады. Бірақ белгісіз қара шығыш керек болады. Бізде азыр ким жоқ болып жатады? Adı Cahit geledi hazır. Anam Roğuz'da geledi departament. Adı şu. Қанша уақытта келеді? Hazır gelip kaldım dedi bana mı? Cahit. Belgilер bana айтылған saat 9:30 депчи. Жаңағы келген активисттер қайда тұрасыңдар? Көшеден келдік дегендер. Ne kuruyunu durdu? Кирсін ошолордон канча бир 10 киши кирсин активисттерден мындай эмеси барлар. Баягы Жалалдин Нурбаев жогорку кеңеште көтөрдү го маселени. Жанагы 350 гектар боюнча биз инвестор алып келип атсак, Жаныкулов деген инвесторду билбей токшой түшү деген эме айтпадыбы маселени. Ошол жердин документтери керек. Ошол 350 мүмкүн мен чындап эле ошол инвестиция каалабай жатам. Чындап эле документтин бергиле ошол 350 гектардын документи кандай болгон, кайсы жылы алардан берилген, эмне негизинде берилген барбы деген документтер. Кыргыз президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү аймактардын президенттин тапшырмасы боюнча баарыңыздар билесиздер, аймактарды Кыдыр эл менен жолугушуу кылды. Араван районундагы жолугушууда ушул Алиянаров айыл өкмөтүнүн тургундары 350 гектар жердин арабтарга деген жердин жанагы афганистандыктарга өтүп кеткендиги боюнча маселе көтөрүштү. 350 гектар кандайча өтүп кеткен аларга? Ал жерде элдин үлүшү бар эле, жайыт жер бар эле. Анан бир жарымына жетпеген жери ушул айыл өкмөттөгү ФПСтин жери муниципалдык менчикте, калган айылдагы элдин жери болчу. Анан эмне себептен аларга эч кандай айыл эл менен жыйын кылбай эле, эч нерсе кылбай эле ошолорго өткөзүп берип койду деген маселени коюшту. Ошол жерде губернатор элдин көзүнчө бардыгына сөз берген, атайын комиссия түзүлүп, ошол жерди териштирүү болот деп. Мына ошонун натыйжасында биз ошол жерге райондук деңгээлде комиссия түзүлдү. Атайын келип ошол маселенин териштирүүнүн үстүндө отурабыз азыр бүгүнкү күндө.
Мунуга 350 гектар жер жалпы 300 гектар. 300 гектар 300 кеткен. 300 гектар жердин канчасы айыл өкмөттүкү, ФПСте айыл өкмөттүн балансында турган жер. Канчасы элдин үлүш жери, Жайыт. канчасы жайыт жер. Ушунун так санын чыгарып аламчы менимче. Канчасы ФПСтин жери? 176 гектары кайрак жер айыл. Жок, кайрак жер сураган жок. Мен ФПСтин жери канча? Айыл өкмөт боюнча Жок. Кайракта биздики да. Ошону сурайт. Жайыттан тышкары биздики 560 гектар жер бар. Мырзаки участкасында. Жок. Жоқ, сен 300 айтып 300 гектар. 300 же 350? 300. Келишим боюнча 124 гектар жайыт, 176 кайрак. Келишим, Так. Whitestone Company дейт. Актанов, Юсупов, мыйзам чегинде чечилиштер. Аралан район төрагасы Кудайбердиев, Анар район башчысы Нурбаев. Бул Жалалидин Нурбаев, Урматтуу Орозалы Паязы Ниязович. Орозалы ким? Кудайбердиев ОН деген. Бул Айылдык кеңештин төрагасы. Бул Алиянаровдун айылдык кеңешинин төрагасы. Кимдин укасы? Айыл өкмөттүн укасы. Бир тууган жеринде агасынын баласы. Анан бир туугандар бирөө айыл өкмөт, бирөө төрага болуп кете береби? Айылдык кеңештин төрагасы эми выборный орган шайланган туурабы? Шайлаганбы? Биздин мамлекеттик жок, депутаттар шайлаган да ол. Жо эки бир туугандын бир мамлекеттик кызматта бир эмени башкарып атышы жөнүндө маселе көтөрүлсө, район муну көтөрүш керек эле. Орган болгондуктан ошол. Жо маселе көтөрүлгөндө ушул боюнча эмне себептен тиги экөө бир тууган отуруп атат? Себеби элде жеке кызыкчылык бар да, эки бир туугандын ортосунда мисалы мен деле болсом, бир тууганым менен отуруп алып жазай берем да каалаган нерсемди, жазата берем бир тууганыма. Айылдык кеңештин төрагасы бул как выборный орган, анын депутаттар шайлаган. Беркен эмеси айыл өкмөттүн эмесинин мындай бир тууганчылыгын билеткен го, бирок экөө ансыз айтканда экөө жакын тууган экенин алдырып отурат. Каршы чыккан бул нерсеге булар көз жумуп болгон. Башында айтылганбы? Айтылган. Кеңештин төрагасы бардыгы билет го. барбы? Азыр эште. Чакырыңыз. Бул анда бир тууган эмес экен да, мында. Булар бир значит өтүшүн. Тиги Жалалидин Нурбаев менен, бир туугандар. Whitestone Company деген жоопкерчилиги чектелген коом сиздерге кайрылат. Кайрылган себеби жогоруда аталган коом инвестор долбоорланган сиздердин айыл өкмөт аймагынын чегинен 300 га кем эмес жай жер тилкесине мыйзамда көрсөтүлгөн убакытта дары тармагына колдонуучу өсүмдүгүн эгип өстүрүп, андан кийин топтоп жогорудагы тармакта пайдаланыш үчүн жер тилкесин ижарага сурайт. Эгиле турган өсүмдүктүн аты Ферула вонючая, Ферула сасык, бадалдуу гүл өсүмдүктөрүнүн катарына кирип, медициналык тармакта кенен көптөгөн ооруларды айыктырыш үчүн колдонулат. Аталган өсүмдүк Кыргыз Республикасынын биология институтунун маалыматы боюнча айлана чөйрөк адамдарга зыян келтирбейт, себеби бул өсүмдүктүн кээ бир компоненттери малдарга азык катары колдонулуп, айрым мамлекеттердин адамдардын тамагына кошулган эмги деген катары колдонулат. Белгилей кетчү нерсе, бул өсүмдүк коңшу өлкөлөрдө Тажикстан, Өзбекстан өстүрүүгө менен жайылып келет. Жогоруда аталган өсүмдүктүн уругу жер тилкесин арпа буудай өсүмдүгүнүн уругун көп кол менен сепкендей эле себилет. Эгерде бул долбоор ишке ашса, айыл өкмөтүнүн жарандары 200га жакын жумуш орундары менен камсыз болуп, жарандардын турмуш тиричилик абалын жакшыртууда көмөк кошот. Мындан тышкары айыл өкмөтүнүн социалдык көйгөйлөрүн чечүүдө жогоруда аталган коом өз салымын кошот, социалдык пакети өзүнчө иштелип чыгат. Ушул суранышыбызды айыл кеңеш сессиясында карап, керектүү чечимди чыгарып беребиз. Өтүнөбүз, сиздерди терең урматтап Whitestone Company ЖЧКнын мүдүрү Шамсулла Х дейт. Тиркеме биология институтунун катынын көчүрмөсү дейт. Директор института доктор биологических наук. В ответ на ваше письмо сообщаем следующее. У нас отсутствуют данные о вреде для окружающих от выращивания и сбора ферула. Вот данный вид не занесен в Красную книгу Крымской республики, однако разрешение на сбор этого вида в природе дает Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства. Деп Национальная академия наук, Институт биологии беріп атат екен. Государственное агентство охраны окружающей средынын немесе канаки
на сбор этого вида в природе разрешение дает государственное агентство. Кайсы жерде? Министерство юстиции, Ошское управление юстиции, вот свидетельство, директор института, доктор биологических наук. Айлана чөйрөнү коргоо боюнча ал убакта агенттик болчу да бул убакта. Ошол агенттиктин эмеси кана разрешениясы. Ушул жерге муну өстүрүүгө болот, чогултууга болот, биз уруксат беребиз деген. Мына могу жерде жазып атат. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы биология институты. В ответ на ваше письмо сообщаем следующее. У нас отсутствуют данные о вреде для окружающих от выращивания сбора ферула. Бул кыргызча которгондо феруланын зыяндуулугу жөнүндө бизде эч кандай маалымат жок деп атат. Биз аны зыяндуу эмес деп айта алабыз. Данный вид не занесен в Красную книгу Кыргызской Республики, однако разрешение на сбор этого вида в природе дает Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства. Директор института, доктор биологических наук, профессор Карабекова. Госагентство окружающей среды кагаз кайякта? Уруксат деген ушуну чогултууга уруксат бердик деген кагаз кайякта? Жок биякта мен карап. Жок, булар мына жауапсыздык биология институты бериптир мына. Тигилерге. Саламаттык сактоо министрлиги бериптир мына. Департамент. Бардыгы берет да. Саламаттык сактоо министри дагы мына коёт мына. И как раз аны ферула. Каршы боюнча фонди маалыматы бар. Мен саламаттыкты сактоону сураган жокмун. Саламаттык сактоо министрлиги бербейт уруксат. Мына жазып атат. Токой чарбасы уруксатты берет деп мына. Однако разрешение на сбор этого вида в природе дает Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства. Мунун чогултууга, ушул феруланы чогултууга дейт, уруксатты Токой агенттиги, Айлана чөйрөнү коргоо агенттиги берет. Разрешение кана? Чогултууга бул азыр энди сепилди, бугдай арпанын сиңери сепилет. Буну чогултуучу 3 жыл 4 жылдын ичинде ошо ферула кабрак дейлари. Кабрак үшін рұқсат алынады ошо охрана агентстводан. Даяр болгон. Муну кантип эмеге берип койдуңар, мен ушуга таң калып атам. Кантип эгерде ошол жерден уруксат болбой туруп, айыл өкмөт муну кантип чечим чыгарып берип койдуңар? Бүгүнкү күндө өзү президент указы бар. Бош калган жерлер боюнча атайын жогорку органдардан токтомдор, буйруктар келет. Бүгүнкү күндө эч кайсы жер кыса калмасын. Бул боюнча 560 гектар жер бар. Бу жерде 560 гектар жерден бүгүнкү күндө Whitestone компаниясыга 300 гектары ижара негизинде 150 миң сом ижарага берилген. Андан ташкары меморандумда түзүлгөн. Whitestone компаниясы бул Араб Республикасынын эмес. Бул жеке ишкер Кыргыз Республикасынын өкүлү. Кыргыз Республиканын жараны бул. Бардык маалыматлары кече болду. Шамсуллаев. Машерде Кыргыз Республиканын жараны. Силер кантип берип койдуңар? Эгер бунун уруксаты болбой турса, кантип келишимге берип койдуңар? Уруксаты бар, бардык тогуз. Канаке көрсөтүп берчи госагентствону. Госагентство качан урожай даяр болгондон кийин келип үргөн ушуну сборго уруксат берет. Мындай да, эгерде ошону чогултканга уруксат бербей койсо эмне болот? Анда алардын иштеген иши, жасаган эмгеги кайка кетет. Биринчи булардан уруксат болуш керек эле да, бизге уруксат болот, мына жазып турбайбы? Ошону чогултканга уруксат, биздин территорияда, Кыргыз Республикасынын аймагында ушуну иштеткенге уруксат бар деген кагазын бергенден кийин анан баштайт да ишкер жумуш. Бул өсүмдүк не только бизде, бул 5-6 жылдан бери кошуна республикаларда, Азербайжан, Армения, кошуна республиканы сураган жок. Биз биринчи өзүбүздүн республиканы сүйлөшөбүз. Эмненин негизинде кантип берип койдуңар?
Бул кайсы жылы берилген эмеге? Тиги уруксат тиккен кайсы жылы эгилген кайсы жылы? 2020-жылы. 20 Жок, эгилгени кайсы жылы эгилген? 21 берилди. Район боюнча азыр 4 айлык өкмөт берген 1000 гектар. Буларда 300 гектар, Юсупова 200 гектар, Тепокоргон 300 гектар, Ил Нурабад 200 гектар. Жалпы район боюнча 1000 гектар, анын 764 кайрак жер, 260 жакын жол жайыттын жери кеткен да район боюнча. Жылы 19 январда келишим түзүлүп атат. Тигил жерге кайсы жыл болду эмесине, кайсы жылы баштаган ал жерди иштеди? Өздөштүрүп. 20-жылы өздөштүргөнбү? 21-лер ошо жылы күздө эгилген да бул нерсе. Сразу да. 20-дабы же 21-жылы? 20-жылы. Канчада? Быйылдагы улашты да. Жалпы мына комиссияны чөтсө жайыт келди. Ушул точно билет качан 20 күздө. Мен эметсеңиз жайыт, сиз жайыт ассоциациясы төрагасы. Бул Алиян аркылуу. Жайыт канча гектар сиздердин ошол 300-дүн ичинен канчасы сиздердин жайытка тиешелүү? Азыр биздин элмеде ошол Мырзеке участкасында 134 гектар жайытыбыз бар. Анын ичинде азыр ошол 300 гектардын ичинде 47 гектар эмебиз бар экен. 47 жайытыбыз бар. Биз өзүбүз баягы эме боюнча эсептеп чыкканыбызда баягы жараксыз жерлердичи. Кайсы жылы булар ал жерди өздөштүргөн? Бул жер өздөштүргөнү бул Союздун убагынан бери өздөштүрүлүп. Жок, немеде качан? Сабыр айттыбы? 2021-жылдын март Алашарлык убакыт эле да. Алашарлык убакыт эле. Уже кыштан чыгып калган эле. Ошол убакыттан мен атам. 2021-жылы эгилген. Туурабы? Сиздер менен жайыттыкы 47 гектар жер сиздердин жайыт. Жайыт эсеби. Ичинде 134-тун ичинде 47-си. 47-си кирген. Кирген ошол тереберен. Сиздер менен келишим кайыкта жайыт менен? Булар азыр сиздерге ошол жайыттын жерин алып пайдалануу үчүн канча акча төлөйт? Келишимди көрсөтүңүз ушуга. Биз менен бул компания, бул фирма дейбизби? Биздин жайыт комитети менен эч кандай келишим жок. Туура айлык өкмөт менен биргеликте түзүлгөн. Биздин жайытыбыздын жери дагы ошонун ичине кирип кеткен. Жок, сиздер деген жайыттын жерине жайыт ассоциациясы сиздер ээсиздер да. Биз ээбиз, бирок ошол нерсени биз ошол талапты коюшка аракет кылганбыз. Баягы жерде биздин жайытка өзүбүзгө кичине акчабызды берсең депчи. Бул жака айлык өкмөт менен бирге түзүлүп аткан келишимди биз кайсы убакта түзүлгөнүн билген жокпуз да. Анан кийин ошондо бул айлык өкмөт менен чогуу ошол 300 гектар жердин ичине кирип кеткен. Келишим түзүп атканда жок, айыл өкмөт сиздерди жайыт комитетин жок. Элдин канча жери болуп атат бу жерде? Жана үйлүшкө кете турган жерлер, айыл өкмөт ФПСтин жеринен башка канча гектар элди? Жерди үлүшү жок бу жерде. ФПСтин жери канча гектар? Азыр биздин 4 сотка жерибиз бар да. Бардык адамдарды 3 сотыйдан жарандарды немасы бар. Бүгүнкү күндө бардык эле 3 сотыйдан жерлер ошол жерде турат. 300 гектар жер 260 гектардан 160 гектары жер үлүш айыл өкмөттү. Бүгүнкү күндө бардыгы жер туруп, декандар барып пайдаланмакчысы болууда. Бул жер мындай, жаз мезгилинде жагын сачын жакшы болсо чум алышат адамдар. Болмаса көп адам оламын. Бул малопродуктивный жер. Күн ысып кетсе, буудайлар өсмөй калат. Жөчкө өткө болот. Ошон үчүн бул Аленар айыл өкмөттөн 15 км алыстыкта жайлашкан. Тоо бийиктикте бүгүнкү күндө бардык жарандарыбыздын жер үлүшү ошол жерде турат. Менин башкы салыкчыларым бар, айыл башчыларым бар. Бардыгы жер үлүш карта боюнча кубок менен келселер, бардык жерлерди көрсөтүп берет. Мындай эмен түшүндүрүшөчү, мындай эмен түшүндүрүчү. Мына 300 гектар жер турат. 300 гектар жердин 47си жайыт, 47 гектар жайыт. Калган жер канча гектар айыл өкмөттүн менчиги? 253 гектар. 253 гектар жер бар. ФПСтин жери. ФПС чыгарчы. Жай жери. Ана канчаны чыгаргылачы? Бизде ошо келишим түзүлгөн. Кантип түздүңөр ошону?
Элдин канча үлүш жери бар? Силердин ФПСке тиешелүү айыл өкмөтү өзү бере ала турган ФПСке тиешелүү жер канча ичинде? 300 гектардын ичинде. 250 гектар. 250 гектар бүт ФПСтин жери. 250 гектар кайрак жерimiz бар. Шундай бердик. Ал жерде элдин үлүшү канча? Элдин үлүшү турду буякта. Кайеринде? Жону да турду. Жолду бул бете элдин үлүшү. Eldir işigen sebebi ekan. Ko'rsatib berasiz? Ko'rsatib berasiz. Sizlar клубовик tartibga berdiler, men ko'rsatdim. Bu vaqtcha. Канча жерге элдин үлүшүнө кирген? Bizden sıralayla olsam var. Sen bilirsin de. Жок, элдин үлүшүнө канча жерге кирген? Şu komple olsam var. Канча эмеге түзүлгөн деп атасыңар булар? Канчага келишип түздү? Ел бар еді, показать материал, питания. Чарбак, Сомов каждый год со стороны Альяновского сельского содействия инвестиций развития УСО компания оказывает всемирное содействие открытым решением вопросов, касающихся производства и деятельности УСО компании в целях расширения внутреннего меморандум о сотрудничестве Альяновской сельской управы. 21-ci жылы келишим түзүлдү. 21-ci жылга төлөнгөн акчасын бергилечи, анан аренданын акчасы. Бүгүн 22-ci жылдын январь, февраль, март, апрель айы бүтүп атат. 21-ci жылга төлөнгөн акчаны бергилечи, эмес эксплуатациясы. 21-ci жылга эмени бергилечи. 13 aprel 22-ci жылда. Исматов Фархат Назирович дейт, да? Бул ким Фархат Назирович? Ошо Вайстон компанияны, может, бухгалтер болушу мүмкүн, может, даже адистер. Жыйырма биринчи жыл үчүн төлөнүп атат. Эмнеге 22 апрелде? Бүгүн 13 апрелде төлөнүп. 13 апрель 20 есебine төлөп атат да, бул 21-ci жылы төлөп атат, bir yıl. 20 есебine төлөп. 20. Ким 20-чы жылдын есебине төлөйт? 21 ай бүткөн жок. Губернаторга кайрылгандан кийин төлөшөт бар. Жок, 21-чи жыл бүттү да. Булар 22 апрелде төлөп атат. Жыл жабылды да, турат. 21-чи жыл жабылды. Толугу менен. Силер салыкты бүт бардыгын, аренданын бардыгын жаптыңар финансты. Мына бүттү 21-чи жылда биз монча киреше менен чыктык. Бул 13 апрелде төлөп атат. Эмне себеп? Кечирээк турат. Боюнча биз кайрылганбыз, план боюнча кайрылдык. Финансироваться чечилип, кийин чечилип, ошол боюнча төлөп берди. Кайрылган экен айыл өкмөттүн эмесинен ошону эмнеге бербей жатасыңар деген кайрылган бергилечи. Биз мына жылды жаап атабыз. Силер бизден ушундай 300 гектар жерди алып иштетип атасыңар. Ошонун эсебине силер бизге 150 миң сом келишим боюнча карызсыңар деп турабы? Ошол карыз жердин акчасын бизге эмнеге төлөбөй жатасыңар деген катты көрсөткүлөчү. Бардык айыл өкмөтлөргө билип турат окшойт да. Юсупга дагы кечемен сүйлөшсөм, Юсупга дагы ошо биз менен чогуу төлөп туруп. Бул финансылык нарушение да, турабы? Финансылык нарушение жүргөтүп, просто кеч көпкөн болот да, ал жерде тийиштүү органдар обратять керек, ким мыйзамдуу, ким мыйзамсыз. Сиздердики 47 гектар жер жайы. Сиздер менен келишим болгон эмес. Келишим болгон эмес. Ошону да биз баягы жерде келишим түзүлүп калганда билген эмеспиз, баягы 300 гектар биз айыл өкмөтүнөн болгондо. Биз анан кийин кандайдыр бир ушундай элдин арасында спор вопростор эле чыккан убакытта келишим түзүлгөндө келишимди көрсөттү. Келишимди көрсөткөндөн кийин мен келишимди көрдүм. Келишимди көрүп анан мен керектүү жетекчилерге анан кайрылдым. Ушундай эгер кимдерге кайрылдыңыз? Айыл өкмөттөгү жетекчилерге да. Кимге?
Lan kayırttım şunu. Kimge kayırıldınız? 47 hektar жерді жайытқа түзіп беришеңерди сурандабыз. Kimden kayırıldınız? Эми ушул турган баягы көпчүлүк Көпчүлүк болбойт да, сиз айыл өкмөттө бир эле жетекчи бар да. Кимге кайрылдыңыз? Мен ondan sonrası zamga kayırganмын. Zamga kayırdım. Zam kim edi? Zam buyagı. Ana men kayırganмын. Kayırıp ayтканымда бул адам айтты, "Хорошо, азыр мынаны менен эме кылганыбыздан кийин, эгер болгон болсо биз контрактты 300 гектарга болгон контрактты бузуп туруп, сиздин 47 гектарыңызга отдельный түзүгүзүп беребиз" деген сөздү айттышты. Бирок ал нерсе азыр аткарылган жок, азыр 300 гектардын ичинде жүрөт. Мен кайрылганымда булар баягы мага коштомду кылган жок. Ошол нерсени бүтүрүп беребиз деп айтышкан. Жайыт комитетинин жери 47 гектар, ал 300 гектарга кантип түшүп? Бүгүнкү күндө айыл өкмөт боюнча 3255 жайыт жер болсо, айыл өкмөттүн менчиги болуп эсептелет. Жайыт комитети ошо жайыт жерлерди туура пайдалануу боюнча көзөмөлдү жүргүзөт. Жайытка түшкөн акча Альянар айыл өкмөттүнүн акчасы. Бул түшкөн акчаларга жайыт комитетиде түзүлгөн көпүрүктөр, ошо сел түшкөндө жолдор жокулуп калат. Ошо акчаларга комиссия негизинде, тендер негизинде иштетет да айыл өкмөт көзөмөл жүргүзөт. Бул шот бардыгы бир берди. Шүкүр эке жайыт комитети менен чогуу бардык жерлерди аныктаганбыз. Бул боюнча өзүнүн маалыматы бар. Атейин комиссиясы бар. Бюджетке акчаларын толук түшүптү. Төлөнгөн боюнча айтып өтүп кетейин. Азыр 2021-жылда акчасы менен 2022 төкөтүлөт. Январь айында арыз менен берилген. Март, апрель айында өзүнүн сезону болот. Жаз мезгилинде буудай арпа сепилет. Ошондой пайда сепип, бул апрель айында ишти бүткүзүштүрүп, апрель айында уже мына 2021ге да акчаны төкүп берет. Айыл өкмөткө кошумча жаңы киреше мамлекетке пайда болот. Кайсы жагынан пайда? Тиги жайыт комитеттики жер кантип айыл өкмөт? Жайыт комитети бүгүнкү күндө битте коромолго карап туруп баа коет да. 1 гектарга асан 100 сом болон алса, бүгүнкү күндө 1 гектар жерди биз 500 сомдон беребиз. Мамлекетке 4-5 барабар пайда болот. Бүгүнкү күндө ошол 1 гектар жерди канчадан берип атасыңар? 500 сомдон беребиз. 500 сом. Айыл элине канчадан берди? Бүгүнкү күндө 1 гектар жер. 250 сом, 300 сом. 350 сом. Канча сомдон аласыздар? 350ден биз төлөп атабыз. Biz dolar kılmadık. Bирок жер Алланын аркы доlar кылып алганбыз. Мынау сизге башкача түшүндүрүп атам. Булар түшүндүрүп атат булар. Биз чөткө түшүндүрүп берели, ошо немелер ошол чачылган жер. Биз Альянар айыл өкмөтүнө турабыз да. Ол жер Маңгыт айыл өкмөтүнүн айылынын үстүнө жайгашкан жер да. Бул жерде ошо жерде буларга арабтарга берилгенден алды 40 немени 40 адам арендатор болуп булардан биз алып иштеткенбиз. Нече адам болгон? Мен түшүндүрүп берейин балдар. Жакшылар бардыңыздар, капыл койсуздар. Мынандай туугандар, бул жерди мына ушул балдар өз билет, мына Альянар айыл өкмөтүнүн балдары. Мен 92-жылдан бери иштетем ушул жерде. 2000-жылы эл тополоң болуп, мына ушулар барып, гектарын 350 сомдон бизге арендага берген. Мен мына 2000-жылдан бери квитанциям бар. 2000 былтырам төлөдүм. Быйыл ошол мен иштеп жүргөн жерди жайыт комитетине берип коюптур, 18 гектар жерди. Бул 18 гектарда бир 10 адам пайдаланат элек ошол жерди. Будай эгет элек, чөбүн орот элек, жайыттан өзүбүз карап чөбүн оруп алат элек. Былтыр эчтеке жок. Быйыл мына эми бу жерде отурган мени тасташ кыйын экен. Чыксаңар көрөсүздөр, жерди казып нарака мал өтпөй турган кылып койгон. Себеби биз мал коюп каякка мынашылар өзү билет. Биз улар менен коммунизм колхозунда бирге иштегенбиз. 95-жылы колхоз таркагандан ушу жерлер бөлүнгөндөн буларга эми алыстык кылат экен ол жер 15 километр жер. Алыстык кылганына байланыштуу бизге булар берген арендага. Биз ушул жерлерде арендага иштеп жүрсөк, азыр ошол жерде мына өзү мыналар отурат, 400 гектарча жерди баягындай арактардай кимдерге берип салыптыр буну. Алгандарга деп кой. Алгандар. Алгандар кимисине мына жайыт комитети ham турат. Мен жериме быйыл чыктым. Будай эгейин десем, Альянар айыл өкмөтүнүн жери булду. Ja болуптур, мен бул налогто көтөрүлөм десем, буну дейт жайыт комитетине берди. Мына жайыт комитети турат жаныңарда. Жайыт комитети эмне кылат ол жерди элден алып, эл пайдаланыш керек.
buğday ekish kerak 2 gektar 3 gektardan yeyip. Uşul yerden faydalanmay bo'ladi. Ben жооп берип koyayım şugacha, uşulardan yaxshi so'rov berdi. Bu yerda men Qirg'iz Respublikasidan bayagı Jayit Dönüktürü programması boyunca ürөөчүлүк фонд түзүлгөн. Ошондо биз Арабар районунан Алянар өтүп, ürөөчүлүк фондду Мин совхозунан дирекциясынан өтүп, мыйзам түрдө баягы жерде бизге жардам берген. Ошондо айыл өкмөтү 20 гектар жерди биз суулуу жерди 20 гектар жерди немеге беребиз. Ürөөчүлүк фондко беребиз деп туруп анан булар министрликке гарантия письмо жазып беришет. Гарантия письмо жазып бергенден кийин бул жигиттер менен мен сүйлөштүрүп баягы жерде суулуу жер жок болгонуна байланыштуу чындыгын айтканда мен ошол жерде баягы жерде 25 гектар жерге кайрак будай сээп баягы ürөөчүлүк фонддун немесин тапшырмасын аткарып жүргөнмүн баягы жердечи. Аны айыл өкмөт дагы баардыгы билишет. Анан эми чындыгын айтканда айыл өкмөт башка жактан дагы жардамдарды берип жүрүштү. Жерлерди табышып колунан келгенчечи сулуу жерди табышка катуу аракет кылышты. Бир сөттөгө табып берише албады. Анан кийин ошол жерде биз 25 гектар жерди мен ошол жерде эгип айдап багында кылып жүргөн убагымда бул компания барды. Бул компания барганда ошол бериле турган жерге менин жерим дагы туш келип калды. Туш келип калгандан кийин мен анан кийин буларга айттым бул компанияга. Бул жерди мен иштетип атамын. Бул жерге тийишпегиле. Деп анан мен ал жерди баардыгын баягыдан туруп баража салдыргыздым. Баража салдыргыздым ушунун ичине кирбесин ичким. Ушул жер дедим ürөөчүлүк фонддун жери дедим. Дегенден кийин баягы жерге себишип деп. Себиширгенден кийин мен баягы жерде ошончолук кымбат нерсени септип, башка нерсени септип, анан мен айыл өкмөткө келип кайрылдым. Айыл өкмөткө келип кайрылгандан айыл өкмөт баягы өздөрүнүн мурдагы берген гарантия письмосун эсептеп, ошол жерде элдин үлүшүнөн мага 25 гектар жерди ар жерден ыкмалар көрсөтүп беришти. Көрсөтүп бергенде, ол жер чындыгында азыр бул жигит айтып аткан нерсе булардын жери эмес. Олордун сроку бүткөн. Бирок Алянардын жери үчүн, ол жерди мага 25 гектар жерди мага беришти. Барып мен ошол убакытта өзүм барып самоойно алган жокмун. Комиссияны түзүп айыл өкмөткө келип, кайрылып айыл өкмөттүн комиссиясы менен барып анан мага көрсөтүп беришти. Мен ошол жерге септим. Ол жер кимдики экенин мен билген жокмун. Жакшы. Эми ошол кишине дагы айтып атат. Мен ушул дейт, эгип жүргөнмүн дейт. Штансасы бар экен 21-жылда. Кайерге экти экен бул? Себеби мен азыркы мен жатка билем, кайер кандай жер экенин. Мен просто ачынганым, эл мына биздин жаңы эл турат, ошол жерден пайдаланып, чилерге налогуңарды төгүп атты. 350 сомдон, көз 200 сом алында биз 350 сомдон чилерге налог төгүп жүргөнбүз. Эми быйылкы жылы 500 сом болсо, эргечилер 600 сомдон төлөйт. Endi ошол суроого мен жооп берейин. Siz Mangılda ayıl өкмөтүнүн тургуну боласыз. Ооба. Силерде атен өзүлөрү жайыт жерилер бар. Атен бүлүшүлөр бар да. Силер бүгүнкү күнгөчө to'g'ri kelishim negizinde ishlagansizlar. Ооба. 200 so'm, 150 so'mdan to'lab yurgansiz. Biz keyin 350 so'mdan biz ko'targanmiz. Sebebi sizlar 10 gektar yerni egallab o'tirib 3 gektar ishlatyapman deb yolg'ondan ma'lumot bergansizlar. Biz buni Aten komissiya bilan aniqlab chiqamiz. Sizlarda hozir tekshirishim o'shani bor. 10 gektar yer. Men o'zim tegizimda sizga 5 yil degan mı tamam. Siz onu ağay aytken surabı. O жерде ağay mындай деді баягы айтты го, булай болбой калат, жерге кереги жок деди го. Biz ошо жерде булай болгон жылы ham biz төлөгөнбүз, ошонучу. Болсо болот. Biz мындай Allah'ın артын жери, тура biz ошол жерде местныйбыз, чыгып biz эгебиз. Ачыгын айтайын муну. Анан Allah'ın артын мына силер бербеген жерди ушу элге берди, мына Allah'ın артын немесе да мен түшүнүгүм азыр берди. Бир 10дон бир эле келип отурат. Ушу элдин жерин таап бермек бул жер эмне болуп атпайбы мына? Азыр бар жерди ham таап бере албайсыңар, дагы болот ойду азыр тополоп. Азыр айыл өкмөт токтом чыгарып. 1-03-1 2021 жылды. Алянаров айыл өкмөтүнүн Мырзакен участкасында пайдаланылбай турган 300 га кайрак жер аянттарынан инвестиция алып келүү жолу аркылуу пайдаланылып, иш менен камсыздоо максатында деп атат. Пайдаланылган жок деп жазып атпайсыңар жерде. Пайдаланылбай турган жерде. Эл пайдаланып салык төлөгөнбүз тур. Бүгүнкү күндө ошо 560 гектар жерден 40 миң 30 миң сом акча түштү. 40 миң 30 миң bir жылда. Biz kelishim tuzib turib 300 gektardan 150 ming so'm akcha tushiryapmiz. Bular men hozir aytib o'tib ketdim. Men saliqchi bo'lib ishlaganman. Hozir mana shu yerda Abibullo aka Sarmatov degan saliqchi bor, akamiz bor. O'tkir degan buxgalterimiz bor.
To'lqin degan jeratçimiz bor, ayli boshchilarimiz bor. Yetekchilikni kunduz sirida biz barcha yerda konturlari bo'yicha, chegaralari bo'yicha aniqlaganimizda bu Mang'it ayli hukumatini turg'unlari bunday qiladida, to'ra biz ayli hukumat turg'unlariga 10 dan bittasi boradi. Dehqonning qo'lida texnikasi bor bo'ladi. Sebebi bir gektar bug'doy bo'lsa 30 santimetr bo'ladi. Kombaynga yo ilashadi, yo ilashmaydi. 1 gektarni 3.000-3.5 mingdan kombayn bo'ladi. Biroq biz odamlar borib, bankrot bo'lib, pulini ham chiqarishamaydi. Bularga mumkinchilik tarafi, bular o'sha yerga yaqin 2 kilometr, 1,5 kilometr oralikda bular otlari bilan borib, eshak arabalar bilan borib, o'sha yerlarda yeyilib, mol qo'yib vaqtirib, foydalanib kelishgan. Biroq mizansiz foydalangansizlar. Keyin siz meni kelishim bor edi deb aytdingiz. To'g'ri, kelishim 5 yilga berilgan. Suroga oyoqdadan keyin 1 yilga berdik. O'tgan yili foydalandingiz, biroq surogi tugadi, yerni men sizdan olib qo'ydim. Sebebi meni elim juda bugungi kunda biz ulushimiz bor, bizning yerimiz bor. El xudoylarga, to'ylarga, turibdi o'shacha. O'shacha turibdi. Men turgan yo'q ukam, men sana yedim ukam. Qochib ketdim. Ertaga birchunchi chiqqan jo'qsiz ukam. Men aka ko'rmata chiqdim, yerga tontirib qo'ydim ukam. Sizning komitetining to'rag'asiz. Yo'q, shunday ukam. Kelib bizga faqir vaqtlar, jamoatlar salbatni deysiz. Shu deb siz emada jurist protokol jiyinda qatnashib, shu yerni berish bo'yicha. O'sha vaqtda niye ko'targan jo'qsiz? 47 gektar yerim gidib ketibdi. Mana o'zim sho'mada. Ko'targan aytib ko'tardim. Bu yerda bu masala ko'tarilgan. Ko'tarilgan bu masalachi. Biroq men ba'zi yer komissiyasida bordim, 3-chi komissiyasida men borman. Andan keyin o'sha yerda birinchi nima qilganda mag'azadaniya bergan ayol hukumatning boshchisi. O'sha yerdagi bayog'i ayol hukumatindagi yer boshqasindagi yerni hech kim faqat bo'lganligini baylanishdi. Sen o'sha yerda joyning yeri bor deb turib, murdagi ayol hukumat boshchimiz mag'azadaniya bergan. Zadaniya berganda men o'zimizning ayol hukumatning ichida eski murda ishlagan brigadirlarni, o'sha yerda yurgan odamlarni taxta o'sha odamlar men bu kompaniyaga kelgangacha men yer taxtaqanman. Yer taxta bag'idagimizdan keyin bayog'i yerda. Andan keyin men qoldi, men nima qilib, biroq bayağı joy komiteti to'rasi qatorlar mendan so'randi. O'sha yerni taxtash berishga yordam beringiz debchi. Men o'sha yerda taxtab, o'sha yerda menda 135 gektar yer bor ekanligini men murdadan biladilar. Ana o'shaning ichida 47 gektar yer bayağı 300 gektar yer ketib ketganlarni deb kelib turgan o'sha masala bo'yicha bu narsani barlig'ini biz qatnashgan emasmizda yer komissiyasida bo'lganda tag'chi. Biz kerakli vaqtda chaqiramiz, qog'oz tuzilgan vaqtda, boshqa vaqtlarda biz bo'lgan emasmiz. Kelishib tuzganda biz bo'lgan emasmiz. Biz kelishimni biz keyin hukumat boshchisi bilan tuziladi. Hatta komissiyaga borib, yerda chegaralarni aniqlash, qayerdan ham yo'g'ini biz kattalardan o'rganamiz. Mana shu Shukur aka ko'p yildan beri ayol hukumatda hadis bo'lib ishlagan uchun men ustoz qatori shu yoqdan birgalikda chechib, birgalikda borib, hozir bu yoqqa aytsang borgan yo'qsan. Mana so'rasin necha joy borganimizni aytib beradi. Oqsoqol kishi. Men aytib qo'yayin ukam. Murdagan mul tamasini ham bilmaysiz. 20 yerlarda shu arablarga berib salsınlar, 310 gektar yer. Buni Afganlarga bergan. Buni yer foydalanib, sen bileskisin, borasiz. Yer foydalangan yerni nima berasan? Narxi yer foydalanmagan, traktor chiqqan yerlar bermaysiz deydi, o'shalarga. Foydalansin o'shalar. Biz yerni nima berasiz? Shu yerga to'lab olasiz. Bizdagi uchastkasida 1 gektar yer ham qisib qo'ygan. Bardig'i foydalanyapti. Bugungi kunda sizning qo'ni qo'shlaringiz bardig'i ekib rahmat aytib ketdi. Siz endi ololmaganingizga to'g'ri. Aynan ukam. Men sen o'ntib chuyliva, men Armonda yashayman. Men foydalansam sana foydasi deydi. Men 100 ta pres olsam 50 tasini sana olib kelib Armonga sotaman ukam. Sanardan bo'ladi. Bilib olgan, sen necha yilda o'tasan bu? Chil foyda men 21 yil o'tdim, shu 21-yilga demasi yer foydalanib keldi. Hozir chuyliva qarang. Yer qochib ketgan yo'q. Qochgan yo'q. Yer foydalanadi. Men shuni aytib o'taman. 20 yer selar aytib o'tasizlar, ey, va menga ham men uqdim. Yer foydalanmagan yerni berdik deb. Yer roza foydalangan yerni berib turib, yerni buni ham olaverdi o'tasizlar, ey. Uni kim oladi uni? Mayli o'sha yerda ham bergilasa, uni ham bermasangiz ukam. Biz arada ishlaymiz. Ayol hukumat o'zining kelajak atay plani bor. Atay kartasi bor. O'sha bo'yicha ayib. Yerni cho'qtir biz buna yerda arablarga beraylik deb o'tadi. Sizlar nima deysizlar? Sizlar o'zingizlar biz shulardan olib turgan ақшаны sizlar o'zingizlar to'lay olasizlar deganingizda
Yer gektarına 1000 so'mdan bo'lsa ham to'laydi. Nima degan? 1000 so'mdan bo'lsa ham to'laydi uka. Men birinchi Mang'it aeroportida 2000 odam yashaydi. Xalq Buna araban rayonu 30% o'sha yerdan foydalanadi. Ukam, kelar foydasini bilmay etasizlar o'zi. Biz foydalangan uchun atay kelyaptik sizlarga. Kanka yer kimniki o'zi? Yer aylokman. Yer kimniki? Bizniki biz javob beramiz. Aka siz boshqa aylokmatga borasiz. Mang'it aylokmatga bormi, Suro'yiz Mang'it. Yo'q, men Araban rayonida yashayman ukam. Men Araban rayonida yashayman. Просто yerga aytib, arenda to'galasizlar, bo'lsa biz arablarga beraylik demaysiz. Mushkul aka, bu bo'yicha mana hozir eldi jiyini bo'lmadi-da. Biroq men sizga aytib qo'yay, eldi jiyini bo'lgan. Qachon bo'ldi-la protokol? 2021 eldi jiyini bo'lgan. Eldi jiyini protokolini berchi. Aeroportda ushbu yerni beri bo'yicha 300 ga yerni foydalanilmay turgan yerni ijaraga beruv bo'yicha janobi afg'onlar deb atamiz. O'shunga beruv bo'yicha eldi jiyini protokolini berchi. Afg'onlar emas, yana bir aytib o'tib ketayim. Bu Qirg'iz Respublikasining jarayoni eldi protokoli Mang'it aylokmatining turg'unlariga bo'lgan uchush. Biz aylokmat turg'unlari yerda bo'lmagan. Bu yerda biznikilar foydalanmagan. Bular o'z boshimchalik bilan Sen hozir minti o'tirsan. Sizlerдің Mang'it айылында жашайсыз siz. Sizni bu yerga tegishingіз yo'q. Bu yerni biz bilamiz. Anan protokolga kelganda Mang'it ayılı bilib qoladi. Emni uchun Mang'it ayılında qo'mdi huquq. Sen shuni tushuntirib bersang, Aliyanarovning yerindagi bo'lib o'tgan masala Aliyanarov ayolda o'tgan muhtamasini ana shu yerdagi elni cho'g'ildi, ana qo'mdi huquq o'tadi. Anan elga tushuntirib aytadi. Mana hurmatli el, sizlar shuni 350 so'mdan to'laydi ekansizlar. Bizga 40 ming, 50 ming so'm ақша tushadi. Endi hozir ushul ishkerlarga bersek, biz ayına demek yılına 150 ming so'm ақша tushiradi ekanmiz. Agar ma'qul desanglar shu yerni beraylik deb qo'mdi huquq o'tadi. Qo'mdi huquqining protokolini ko'rsak, bu bo'yicha hozir rasa yaxshi so'rov berdingiz. Как раз bu yerda hozir o'qib ketayotganingizda Charvoq, Atchi, Janaravon ayollarni o'qib ketdingiz. Bardigi mening memorandum tuzilib, o'sha yerda o'z kooperativlarning boshchisi, dehqon chorvalarning boshchilariga aytilgan. Gulshalar bilan biz sen ham o'sha so'z chiqarding. Bu yerda protokol qana? Protokol yo'q bo'lsa komissiya protokoli. Qana? Charvoq, komissiya protokoli. Charvoq. Bu yerda men aytadigan bo'lsam, o'sha yerda turgan vaqtda bardigi mening ukalarim, mening bularning ichida ayol gрамотный yaxshi aytmoqlar o'qlar. Bularning ichida ayol gрамотный yaxshi yigitlar bor. Bulardagi barliq narsani аңдып, bilib, bunday sezib turgan odamlar bor. Bular ichida bularning anan keyin o'sha yoshlarning ichidan menga o'shol yerga men aralashib, o'shol yerga bag'ida gransiyalarni taqtashib, bag'ida qilib berganligimga baylanishdi. Bu yerda menga deputatlardan da kelishdi. Shukur aka dedi, men atim Shukur. Shukur aka dedi, siz aralashgan uchun dedi, o yerda mizamduluk bor ekanligini bilib, biz hech qachon o yerga qatnashmaymiz dedi. Deganda endi men o'zim o'ylanib qoldim. Sizlar agarda bu narsa mizamsiz bo'lib qolgan bo'lsa, men krayni bo'lib qoldi ekanman-da degan o'yda anaga men aylokmatga kelib qayrildim. Bu yoshlarga nima qildiribsiz? Men kelib turib aytdim, sizlardan dedim, birdan bir nimaga kamchiliginglar deb aytdim. Eldik o'g'il o'tkirgan jo'qsizlar dedim. Eldik o'g'il o'tkirib qo'yganlarda dedim, biz endi bunaka, biz qo'lga solib qo'yganmiz, biz bundan qilganmiz deb turib, bu yerda hech kim tushunib aytdi dedim. Hozir o'sha eldik o'g'il bo'lmay qolganligi uchun mana hozir menga уже nima qilib qo'yishdi, nafrat etib qolishdi. Men aylokmatga kelib aytdim. Kelsam aylokmat aytib qoldi, to'g'ri dedi, siz aralashdingiz, bunday qildingiz deb, boyagi yerda men krayni bo'lishni boshlab qoldim. Mana men bu yerda boshqa turgan ayollarga borib turib, ana oqsoqollarga aytib qo'ydim. Meni krayni qilib qo'ymoqlar. Bu yerda hozir kelishib tuzildik. Kelishib tuzildik bo'lgandan baylanishdi. Sizlar hozir shu narsani o'zingizlar aqllar bilan talchib olinglar. Elning uni o'tkazib qo'yinglar. Yerni bersin dedim. Yerni bersin dedim. O qancha jon bergan bo'lsa demaydi. Biroq elga solib, el ma'qulligini olib, elni uni o'tkazib qo'yib bersin dedim. Kerak bo'lgan bo'lsa men aytdim. Men 1 gektar yerni Chegovat aylokmatdan olaman deb turib, kechasi tuni menen elderga yurib, o'roza kunlarilar. O'shanda men chinligini kerekli yetakchilarga olib yerga borib turib salonda nimalar aytganmizni o'z o'y fikrlarimizni. Anan o'shada ana ruxsat berib, biz o'sha bilan biz hozir Aljerda to'liq qandu bag'ida el qo'lda turadi. Bu yerda hozir yerni qo'lda bo'lganligi el
Hiç kimisi bilgen emesi de doğrusu aytkandaçı. Bu yerde 5-6, 10-15 deputat menен gana bayağı yerde dar degen nerse menен bilip Элде коомдук укук болгон эмес. Болгон эмес. Туура. Бул биринчи мыйзам. Туурабы? Инвестицияга берип атканда, инвесторду алып келгенде биринчи эл менен коомдук укук өткөрүлөт. Анан бул биринчиси, экинчиси. Мына жерде жазылып турат. Кыргызстан улуттук илимдер академиясы биология института. Перед началом работ по выращиванию необходимо провести оценку воздействия на окружающую среды на предмет выявления наличия на планируемом для выращивания участке редких, краснокнижных и эндемичных видов растений. Булар Карабекова берип атат. Канакей оценка воздействия на окружающую среду протоколда. Кайсы жерден өттү? Ошол жаратылышты коргоо агенттиги ал убактагы токой чарбаны жаратылышты коргойт. Эмес кана? Уруксаты канакей? Ушул жерде өттү мынакей. Эмени биз көрдүк ал жерде. Эч кандай тил кызыл китепке кирген, башка кыла турган нерсе жок. Силерге эгүүгө уруксат беребиз. Бул жерге эксе болот деген кагазды көрсөткүлөчү жаратылышка. Айлана чөйрөнү коргоо комитетине. Бул жок. Мына бул жерде бул Шамсу деген мындай ички иштер келди баштамаган. Шамсу үчүн айтып койгон. Айыл чарба департамент. Келдим. Тамам. Шамсулла Хабибулла деген бул Афганистанда төрөлгөн экен. 75-жылкы. Жана сиздер Афганистанда айтып аткан сөз шудан улам экен да? Ооба. Бул Кыргызстандын жарандыгын алып 75-жылы төрөлүптүр. 28-жылга чейин деп берилген күнү 2018-жылы Кыргызстандын жарандыгын алган экен да. Мына мен чакырыңыз жана проводун немесин. Ушуларды полный текшерсең ошолор. Проводун текшерүүгө алсын паспорт кайсы жерде. Анан мен дагы бир нерсени айтам, ошол жерде аз кой туруңуз. Алган ошол нерсени текшерүүнөн жок дейм. Бул жерде дарыны ошол турумда дегенде өстүрүүгө сиздерге уруксат беребиз деген эч кимдин кагазы жок. Мына бул жерде турат. Силер көрсөтүп аткан токтомдун бүт бардыгында инвестиция алып келүү жолу аркылуу деп атат. Мырзаке участкасында пайдаланылбай турган деп. 3 токтомдо тең ушундай. Буга чейин пайдаланып эл салыгын төлөп келип атат. Бул бир. Экинчиси жаратылыш агенттигинин уруксат кагазы жок. 2. Үчүнчүсү коомдук укук эл менен өткөн эмес. Эгерде элге силер ачык болсоңор бийлик, элге шарт түзүп беребиз десеңер, айыл өкмөттүн шартын жакшыртабыз десеңер, ошол 50 миңди 150 миңге көтөрөлү десеңер, жакшы тилек болсо эмне үчүн элден качабыз? Элге чыгып коомдук укук өткөрүш керек. Элге айтыш керек эле, протокол жазылыш керек эле. Мына бул чыкты элдин атынан, эшмат ташмат чыкты. Ушулар ушинтип сүйлөдү, биз уруксат бердик деп, анан протокол болуп кол коюлса, ошол протокол бул жерге документ болот. Анан айтмакпыз, ооба мына эл эртең келип биз өткөн эмеспиз десе, муну көтөрүп чыкмакпыз. Мына протокол турат. Бардыңар катышпадыңар беле, эшмат ташмат сен сүйлөбөдүң беле. Анан ошол жерде ушул окуя болду беле, макулдуңар бербедиңер беле деген сөз болгондо эч ким эч нерсе дей алмаган эмес. Эл бүгүн эмнеге чыгып атат? Эл бүгүн ошол жерди биз билбей калдык, берип салган. Эмне себептен берип койду биз иштетип атсак деп. Жайыт эмнеге чырылдап жүрөт? 47 гектар жерди жайыт акчасын төлөп. Жайыт ассоциациясы менен комитети менен келишим түзүш керек эле, туурабы? Келишим буларга түзүлүш керек эле, акча буларга түшүш керек эле. Жайыт комитетинин эсебине түшкөн жок. Айыл өкмөт бардыгын эле менчиктин ээси эмессиңер силер жердеги. Мыйзам боюнча. Бул үчүнчү, ал көзөмөлдөй. Көзөмөлдөгөн башка, ээси деген башка ал жерде. Силерде бир эле протокол болуп атат. Мына комиссия чечим кабыл алдык деп туруп элдин атынан 10 киши мынтип кол коюп атасыңар. 10 киши эле ушул жерде мына өттү. Сен зам болуп иштесең, фамилияң Октамовпу? Октамов сөзгө чыкты, ошол сүйлөптүр. Вайтстоун деген укмуш компания экен деп айтыпсың, бизге мен укмуш кылып берет экен депсиң. Анан ошонун негизинде анан кийин 300 кайрат гектар, мына сенин сөзүңдө дагы пайдаланылбай турган 300 га кайрак жер аянттарын деп атасыңар. Дагы протоколдун ар биринде калп айтып атпайсыңар. Энди айтып кетейик. Бул кабирак өсүмдүгү 4 жылда даяр болот. Сен билимиң кайсы? Кайсы? Экономист. Сен каяктан билесиң?
Сен каяктан билесиң ошол чөптүн зыяны барбы, жокпу, 3 жылдабы, 4 жылдабы даяр болобу, кантип өсөт, эмне кылат, аны эмнеге пайдаланат? Сен каяктан билесиң? Сен азыр айтып атпайсың. Мен сертификат койдум ошол жерде. Муну интернеттен муну мен сага мындай да, мен сага мунун интернеттен 100-ün таап берем. Бул жөн эле научно-производственный класстар, асофетия, утверждаю бизнес-план. Март 2021 жыл болду. Башка эме жок. Сен орган эмессиң да. Сен айыл өкмөтүнүн орун басарсың, туурабы? Болгон кызматың ошо. Анан сен ал жерде деген уруксат берүүбү, бербөө деген маселени кыла албайсың да. Ошонун тиги туура экенин, туура эмес экенин, укмуш экенин айта албайсың да. А сен бул жерде айтып атасың. Укмуш экен. Мына биз бардыгын тастыктап койдук. Биз силерге эртең туугандар ушул жердин Айланов айыл өкмөтүнүн тургундары силерге зыян алып келбейбиз. Аны мен мына муногу мамлекеттик орган менен тастыктадым. Биз коомдук угууну өткөрдүк. Тиги жанагы жаратылыштык коргоо агенттиги менен келип ошол жерге ферулан тийгизе турган таасири жөнүндөгү иш-чаранын баардыгын өткөзүп койдук. Ошолордун кагазын алдык. Анан ошонун негизинде биз ушул жерди эмеге берип атабыз, арендага берип атабыз. Ошон үчүн сиздер уруксат бериңиздер деп бул жерди айтсаң, муну кагазда. Анда башка болот. Силер барып эле мактап атпайсыңар, укмуш экен, бу жер таза экен, деп анан мынакей, бу жерде турат. Департамент лекарственных средств, мына Кыргызстан саламат сактоо министрлигинин алдындагы дары каражаттары жана медициналык буюмдар департаменти. Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики в ответ на запрос относительно растения фирула вонючая сообщает, что данное растение не входит в государственную фармакопею. Не входит. Правда? И действующего издания, а также монографию ВОЗ о лекарственных растениях, широко используемых в новых независимых государствах, в связи с чем предоставление данных о стандартизации растения, внешние признаки, микроскопия, числовые показатели, количественные определения не предоставляется возможным. Түшүндүңүзбү? Мына ушул жерде кайрында жазылып турат. Бүт бардыгы такталды, ал соо экен, эч кандай зыяны жок. Биз дарылыкка чындап Кыргызстандын аймагында колдонобуз. Ушул жерге уруксат бергиле деген кагазды мага түшүндүрүп берчи, кайерде жазылган? Жакшы маалыматты айттыңыз. Азыр жаратылыш коргоо боюнча агенттигинен ушу бир портунду алып коюшту. Муну мен алып коем. Жок, мен жаратылыш агенттигиңерден уже өттү ал. Силер алган жоксуңар, ал жерге тигип салдыңар. Мыйзамды силер Кыргызстандын мыйзамы тебелеп тепсеп салдыңар. Кыргыз Республикасынын президентinin мыйзамы бар, ишкерликти колдоо. Бирок ошол мыйзамда ошол келген инвестиция, ошол тартып келген инвестицияны алып келген адам, сырттан келүү инвестор Кыргызстандын мыйзамдарын тепсеп каалаганындай басып өтөт деген бир дагы жазуу жок. Мыйзамдуу түрдө алып келет деп атат, инвестиция тартып келет. Силердики башынан эле мыйзамсыз. Силер эмненин негизинде ал жерге эгүүгө берип атасыңар? Эми бүгүн түштөн кийин сен ал жерге алып койгонуңдун кереги жок. Сен кимсиң барып азыр бүгүнкү күндө Токой чарбадан министерстводон барып ошону мага бергиле деп алып кое турган. Эмненин негизинде? Булар бар бул фирманын ошондой бардык сиз айткан кагаздары бар. Кана. Муну эми өзүнүн жетекчилигинде. Жетекчиликте болбойт. Ал фирмага кереги жок. Ал силерде болуш. Фирма ал өзүнүкүн сактайт. А бул кагаз силерде болуш. Муну туура айтып атамбы мен? Мына орусча түшүнөбүз да бардыгы, туурабы? Туура. Ушул жерде жазылып турабы, уруксат берилет. Бир нюанс болуп жазылып турат да, полный биз түшүндүк азыр. Бул жерде то, что могу процедура Кыргызстан мамлекетинин баягы мыйзамдарына каршы деген. Азыр орусча окуп кеттиңиз, мен түшүндүм. Жок, мына мынтип атат. А башын тимелеп коелучу мына. Независимо в связи с чем деп атат. Предоставление данных о стандартизации растения, внешние признаки, микроскопия, числовые показатели, количественные определения не представляется возможным деп Кысанов деген директор кол коюп атат. Саламат сактоо министрлигинин алдындагы дары каражаттар жана медициналык буюмдар департаментинин директору 02/02/2021де кол коюп атат. А силер муну азыр элдин бардыгынын башын айлантып, уруксат кагазы бар деп көрсөтүп атпайсыңар. Мына саламаттыкты сактоо министрлигинин уруксат кагазы бар деп атасыздар. Мен ошого чырылдап атам. Биз инвестиция бияка алып келүүгө, Ош облусун өнүктүрүүгө президенттен тапшырма алып, негизги милдетибиз катары моюнга илип келдик. Биздин негизги кыла турган ишибиз ошол. Элге шарт түзүп беришибиз керек бүгүн. Өзүбүздүн ички күч мененби, сырттан инвестиция алып келебизби, ал биздин проблемабыз. Ошонун негизинде иш кылышыбыз керек.
А бирок мен ошону кылайын десем, мен элге зыян келтирбей кылышым керек. Себеби мен элдин алдындагы жоопкер адаммын. Президентибиз дагы, губернатор дагы, акимдер дагы бүт бардыгы элдин алдында жоопкер адамдар конституция. Бизге конституция боюнча укук берилген, президенттен тапшырма берилген. Ушуну жасаганга силер укуктуусуңар, милдеттүүсүңөр. Ушул жерден силердин укугуңар токтойт деп. Анан кайсынын негизинде уруксат берип атасыңар? Элдин башын айлантпаш керек. Айыл өкмөт жетекчи элдин раз жүгүн мойнуңан алдыңарбы? Демек ушул кагаздын бүт бардыгын сонун кылып жасаш керек. Башынан баштап коомдук угун өткөрүп, жанагы охрана окружающего воздействия, охрана окружающей среды анын бардыгын жасап, андан кийин буларга уруксат берип, жаратылышты коргоо комитети азыр министрлик ошол жерден алып кагазын тиркеп туруп анан уруксат бериш керек. Силер деген алып атпайсыңар, мына министерствонун неме саламат сактоо уруксат берген деп. Кайсы жеринде жазылып турат уруксат бербейбиз деген. Биз муну тааныбайбыз деп турат. Андай мүмкүнчүлүк жок бизде. Ошону тактап бере турган мынакей внешние признаки, микроскопия, числовые показатели, количество определения не предоставляется важно. Бизде мүмкүнчүлүк жок деп атат. Экинчиси мына жазып атат, департамент профилактика заболеваний государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения и социального развития Крымской Республики, рассматривая ваше обращение, включая мен айтып атат, сообщает следующее. Согласно с единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору, утвержденным решением Евразийской экономической комиссии от 28 мая 2010 года номер 299, фирула, вонючая, не входит в состав биологически активных добавок. Берет оттуда, ошонун катарына кирбейт деп. Бийикте силерге бул эч кандай коркунучу жок, себеп бергиле деген нерсе жок. Булар да айтып атат силерге. Жаратылышты коргоо комитети бар, ошол жерде агенттиктен сурагыла деп атат. Уруксат кагазын алгыла деп. Биология институту дагы мынакей Карабекова дагы эмесин жазып атат. Перед началом работы по выращиванию необходимо провести оценку воздействия на окружающую среду на предмет выявления наличия на планируемом для выращивания участке редких краснокнижных и эндемических видов растений. Бул берип атат. Үчүнчү жолу жазабай жатасыңар. Мен дагы азыр жана сиз көрсөтүп аткан биринчи кагазыңызды дагы көрсөтүп берейин. Bunun bergen toktомун сизге азыр дагы окуп берем. Мына биринчи берип атасыз. Мына. Ошол эле биология институту директор Карабекова берип атат. Whitestone компаниясы Шамсулланын в ответ на ваше письмо сообщаем следующее. 20.01.05 болуп атат. 13.01.21 жылы. У нас отсутствуют данные о вреде для окружающих от выращивания и сбора фирула деп атат. Данный вид не занесен в Красную книгу Кыргызской Республики. Однако разрешение на сбор этого вида в природе дает Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства. Силер ошол жерге кайрылгыла, ошолор гана уруксат бере алат деп атат. Однако на разрешение сбора. Анан силер мындан да каттап өтүп атпайсыңар. Анан ошол эле Карабекова кайра силерге берип атат. Мына кайра 13 январда жазып атасыңар, мына биринчи эмес. Мына 13 январь 2020. Эми азыр кийинки хатыңыз мына ошондой эле. Мына 25 январда кайра эле ошол 2021 жылы мына кайра берип атат. Перед началом работы по выращиванию необходимо провести оценку воздействия на окружающую среду на предмет выявления наличия деп. Булар кайра эле силерге ошол жаратылышты коргоо агенттигине жиберип атат. Баргыла, ушуну өткөрүш керек. Канакей өткөр. Кагаз көрсөтүп албай атпайсың. Экөө тең өткөн эмес да. Мунун бардыгынан мыйзамсыз инвесторду тартып келип, элдин жашоо шартын жакшыртуу бардыгыбыздын милдетибиз. Бул жергиликтүү бийликтин дагы, ошол элдин арасындагы ишкерлердин дагы, мамлекеттик ишмерлердин дагы милдети. Бирок эч ким Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын тебелеп тепсе өтүп, инвесторду алып келип жасата албайт жумуш. Ошон үчүн биз бир эле нерсени айтып атат. Элдин деле суранычы ошол болуп атат. Мыйзамды сактап койбойсуңарбы? Болду ушу жаратылыш. Элди сыйлап койбойсуңар, элге чыгып эле айтып койбойсуңар. Несин жашырасыңар деп атат. 150 миң сом берип. Мына 150 миң сом аренда болсо 1 жылга.
2021 жылдын 22 жылдын апрелинде төлөп атат. Апрель айында. Эмне үчүн силер тиги эмеге кат жазган эмессиңер? Жыл жабылып атат. Мына быйылкы жыл жабылып атат. Биз сиздерди эсепти чыгарышыбыз керек. Ушуну төлөп койгула деген бир да катыңар жок отуруп атпайсыңар. Эгер элдин бирөөсү ошол иштетип аткан жерине салыгын төлөбөй койсун 350 сом. Үстүнөн түшүп, салыкчы күндө барып, үйүнөн кубалап, кууп жүрүп аласыңар. Эмне үчүн буга келгенде силер унчукпайсыңар? Көз жумуп эмне үчүн тиги 2022 жылдын апрель айына чейин күтүп атасыңар? Январь, февраль, март 2022 жылдын 1 кварталы жабылды, бүттү. Силер 22 жылдын апрелинде 21 жылдын арендасын алып келип төлөп атат. Эмнеге? 210 миң сом алды деп атпайбы? Жылына 210 миң сом. Меморандум боюнча. 210 миң сом каякта киришеси? Качан боюнча төккөн жок. Бул меморандум основаниясында элге түзүлгөн. Бул боюнча али ишине болгон жок. Эмеден 200 киши деп жазып атат мына бул жерде. Меморандумда турат 200 киши иш менен камсыз болот деп атат. 200 ушул айыл өкмөттүн жараны. Айыл өкмөттүн себеби ушул айыл өкмөттүн жерин пайдаланып атат. Бүгүнкү күндө канча киши Whitestone компанияда ошол жерде айыл өкмөттүн Кыргызстандын жараны иштеп атат. 200 орун барбы? Канча киши иштеп атат? Бир охранник эки охранник бар. Адырдалы. Бутса ошол гектар экилсең эки иштейт. Кийин иштейт. Умундай качанкыга деп жазылган. 2024 жылдан бери 200-300 орун иштейт. Кандай деп? Эми бул жылдан баштап арендадан адам 200 адам өзүн табыш керек да. Ушундай камчылыгы бар экен. Ошол жерде тай жок, ал жерде. Айыл өкмөт менен түзүлгөн. Ушу арендатырдан алыш керек. Аренда алган адам менен табыш керек да. Кемчилиги менен караш керек. Бул мындай да кемчиликти тиги аренда алган адамга айыл өкмөт коюш керек. Мындай нерсең бар экен. Айыл өкмөт керек болсо тиги бир жылдагы 150 миң сом самесин ала албай атпайбы? Ижарага берилген акчасын ала албай атпайбы? Башканы айтасың. Мынакей 210 миң сом мына турат нерсеге дагы окуп берейин. Муну дагы орусча түзүп коюпсуңар. Меморандум. Кыргыз тили деген биз Кыргызстанда жашайбыз. Мүмкүн мени бирөө дагы камерадан пайдаланып, башкадан пайдаланып улутчул деп айтышы мүмкүн. Бул улутчул мына орус тилине эме келтирип атат. Андай ой жок. Биз Кыргыз Республикасында жашайбыз, Кыргызстан жараны. Тем более Алиянаров айыл өкмөтүндө орусча сүйлөгөн ашып кетсе бир 3 адам болсо керек. Орусчаны түшүнгөн бир 3 адам айыл жергесинде. Калганын баардыгы кыргызча түшүнөт. Эмне үчүн кыргызча жазылбайт меморандум? Буну орусча жазууга эмне күч керек? Эң жакшы жери айылдагы эл түшүнбөсүн деген гана. Эл түшүнбөсүн деген гана эмес. Мына бу жерде турат. Оказать материальную помощь продуктами питания для малоимущих жителей айылдык участков Араван, Жаңараван, Бактабад, Ачы, Маданият, Бешкараби, Чарбагали, Анаровский сельский управ в сумме 210 тысяч сом каждый год. 210 миң сомдон ар бир жылы компания ушул Алиянаров айыл өкмөтүнүн аймагындагы айылдардын жашоочуларына материалдык жардам берет. Туурабы? Мен түшүнгөнүм боюнча силер жетекчилер, туурабы? Эми ушуну 21 жыл бүттү. Мына 22 жылдын 1 кварталында жабылды, 2-ге кетти. Канча акча түштү айыл өкмөткө? Кимдер жардам алды? Компанияны. Эч ким албады. Компания киреше алышты баштагандан кийин берет. Кандай сен компаниянын адвокатысың? Жана жараны эмне деп атасың? Неге ошону айтпадың? Акрам айтылган. Элге айтылган. О Моңгулдар айтылган. 210 миң сом. Каждый год деп атат. Бу жерде меморандумда жазылган жок. Компания киреше алган жылдан баштап 210 миң сом төлөйт деп туруп, анда мына жерге жазышыңар керек. Ошондо мыйзамдуу болмок. Компания киреше алгандан баштап төлөйт экен. Токтомго дагы мына келишимиңерге дагы жазышыңар керек. Айыл өкмөттүн аймагындагы мына атабыз айтып атпайбы? Сиз айыл чарба менен келдиңиз, бөлүмүнөн, район. Ошол компания өнүгүп алгандан кийин, киреше таап алгандан кийин, анан 200 кишини жумуш менен камсыз кылат деп жазыш керек. Анда ошол жерде ошондо туура болмок.
Туура ошончо ошону айтып атат да. Шулар тапып келишти. Бүгүнкү күндө ал жерде азыр канча киши иштеп атат райондо? Ким бар? Кароол бар. Кой туругу. Азыр бүгүнкү күндө ошол жерде ичинде канча адам жашап атат, канча адам иштеп атат? Канча адам иштеп атат? 2 адам. Канча адам жашап атат? 2 адам ошол жерде вагон коюлган, 2 адам карайт. Жашоочу жок, эч ким жок. Ошол адам башка. Араптар бар да койду. İçinde kim var? İçinde o'zimizda aile hukumatimiz turgunlar. Qancha adam? 2 adam. Qaror var, bizim oy qaytarib beramiz. O biri aile hükümet aylanları biri Mangıt ailesi. Katareke Mangıt'tan mı? Kimisi yaşap atkanlar mı? Demeden bu arenda platası төлөп атат. Bu yıl birinci жолу төлөп атат. Aprilde 150 bin төлөп атат. Туурабы? Keyinki sözgü Aylanarov aile hükümetinin başkı sadıkçısı Sarmatov çıkıp, al öz sözünde Mırzake uçaskasında bugünkü günde 40-50 bin so'mga yakın salık düşüldü dep deme berip atат. Salık alıp çıkılaç. Salık, ошол жерден түшүп аткан салыктын суммасы кийинге токтом чыккан, ошол жерге. Анан кантип алар фондко өтүп кеткен, ошол токтомдорду көтөрүп алып, жерине барып суунукун, тигүү цехиникин, интернат. Андан кийин маданият үйү. Айылдык аймакта маданият үйү барбы? Каттоодо кимдер турат? Каттоодо ал муниципалдык менчик. Маданият үйү катары кызмат кылышты. Бүгүнкү күндө ошол маданият үйүнө кантип жеке менчик мектепте берилип кетти? Эмне үчүн жеке менчик мектеп социалдык объекттин арендага алынып отурат? Низамда турат социалдык объект арендага дагы сатууга дагы эч кандай берилбейт. Ошол жер кантип өтүп кетти арендага? Канча аренда төлөйт мектеп? 25 миң сомго чечим. Бир жыл. Канча акча төлөйт? Салык бул жака төлөйт. Кайсы жылы болгон? Келишим боюнча Келишим кайсы жылы түзүлгөн? 3 жыл болду окшойт. 3 жыл. Ошондо 3 жыл болсо 19 жыл экен, 20 жыл. Ошондо түзүлгөн, туурабы? Siz Şive'de internet madaniyetlerin gelişimlerini dokumentarını çıkardınız. Mına Şive'nin цехтын жеринин документи Башкы салыкчы бар. Siz bir kançılaştırınca siz Şive'nin cехтен интернет боюнча, madaniyet үйү боюнча. Экинчиси маданият үйү канча сомдон салык төлөйт, кайсы жылы келишим түзүлгөн, кантип эмеге частный мектепке берип койгон. Үчүнчүсү суу насостору, таза суу. Бул насостордун ордулары. Бүгүнкү күндө суу чыгабы, чыкпайбы ал жерде? Жер кантип эмеге өткөн? Анан бирсе интернат. Интернаттын жери качан эмеге өткөн? Кайсы токтомдун негизинде? Ушулардын бүт бардыгын азыр бул келатканда жерден келат эле көрө алабызбы катар? Башкы салыкчы. Сизден бир суроо. О протоколдо Сарматовсуз, Ооба. Айыл өкмөтүнүн, Aylanarov айыл өкмөтүнүн башкы салыкчысы Сарматов чыгып, ал өз сөзүндө Мырзаке участкасында бүгүнкү күндө 47 миң сомго жакын салык түшүүдө. Эгерде бул долбоор ишке ашса, айыл өкмөтүнүн 150-160 миң сомго жакын салык өндүрүүгө мүмкүнчүлүк болоорун кошумчалады деп атат. Бүгүнкү күндө канча салык түшүп атат жерде? 150 миң түшүп. Ал ижара акысы. Ижара 150 миң түшүп. Ижара берген 300 мыңда болгон жер. Мурда, менен мурда 560 гектар жер бар өзү. 560 гектар жердин өзүндө мурда айылдык башчылары, ачык айтышымда, ордон күндө бул 1 гектар жер коюп 5 гектар жер иштеп жүрүшкөн. 2 гектарда 10 гектар жерди иштеп жүрүшкөн. Жашырып жүрүшкөн. Мурда да анан кийин мунун аркасынан түшкөнмүн. Аркасынан түшүп бул такта башка анан кийин бул жер чыккан. Чыккандан Жалал Мырбаев айтып койду, ушуну берели инвесторго дегенден биз инвесторго бердик. Бул бир жагы. Экинчи жагы, бул кээ бир убактарда булар налогту төлөбөй койду эле. Ушундай сөздөр эмне болгон экен да. Эмнеге дегенде, жамбыр жабай койду, башка койду, акт кылып ушул сөздөрдү укканбыз.
biz töreveye koyduk жүргенбиz. O bir, ikinci, ben size akıl bir şey yetişmiyor. Akıllı, teyze buyup, başına koyup, 150 ming so'm qachon tөгildi? Bultur tөгilgan. Birincisi. Qachon? Bultur tөгildi. Qaysilarni? Bu yıl tөгildi, Toshkentda qo'yib, tөгildi, bulturkisi tөгildi, bu yıl sal tөгildi. Qancha bu yil tөгib qo'ydinglar ekin? Bilmez, oyoqlarim yaşadı bayağı. 2022 yılda qancha tөгib qo'yib o'tasiz? Bu yilgi yil tөгildi deb aytasiz. Tөгildi. Ular bayağı haliki Araplarga bereriz o, Afganistan'a. Onlar ko'tarib qo'yadi bizga. Yo'q, 2022 ga qancha ko'tarib qo'ydi? Ular ko'tarib qo'yadi o'zlari. Bizdan olgan. Siz tushunsangiz, 2022 yilda yashayapsiz. Ha? Ana bu yilgi 2022 yilga qancha ko'tarib qo'ydi? Ko'tarib qo'ydi. Turun oddiy o'qitdim o'sha yerda. Ko'tarib qo'ydi. Siz boshqa savolchisiz. Siz boshqa. Endi siz har bir kunda turg'izib olib aytsa, siz har bir soliq to'lovchi bo'yicha buncha deb aytib qo'yasiz. Endi o'shandan 150 ming so'm degan qo'ya turiblar. 150 ming so'm degan 150 so'm emas. To'g'ri. Endi siz o'shani 22-yilga dag'i to'lanib qo'ydi deb aytmaysiz. 22 ga to'langan yo'q. Ya bayağı 22 to'lanib turibdi. Kimdan? 22 bayağı Araplar. Kimdan? Ben mi? Nega siz o'zingiz bilmaysizlar? Bayağı okudum da. Açıklarını to'landi. Qanchaga to'landi? 21 ga to'landi. 22 ga to'landi. Qanaqa 22 kvitantsiyasini? Bularni vatandaşlar. 22 ning kvitantsiyasini berib qo'ying. 22 ga qancha to'landi? Endi to'laydi. Siz aytib o'tmaysiz. 21 ga to'landi, 22 ga to'landi. Odash berib tushirish. 22. Qancha uni boshqa soliqchi kompaniyani to'layotgan, o'zini soliq to'layotgan ishga odash berib tushirish. O'tiramiz. Nima bormi Ismoilov? Aç ayının ayıl başçısı. İsmoilov bugün lotereyadan mashina yutib olib, Toshkent Respublikasida. O'sha mashinani olgan ekan. Bo'lsin. Yaxshi ish bo'ldi. Aka 2000 so'mga yaxshi Qut bo'lsin. Jurglar o'sha yerni o'zini chiqarib, detektor bor. Nimani? Ro'za. Siz bunday bo'lmisiz? Shamsulla Habibulla degan Afg'onistonda to'rilgan jaran 2018-yılı 18.06.2018 bizden pasport aldı. Kırgız Respublikası'nın jarandığını aldı. 08.01.1975 yılı tuğulgan. Shamsulla Habibulla. Shamsulla Habibullah 18.06.2018 aldı. ID 077 4061 Bunu personelini yazıyorsunuz. 208 Ayıklayın. Ben özü şu aylık koşun turgunun atım Ömürбек. Bizge ушул Кыргыз Республикасы тарабынан жарандарга жер тилкесин бөлүштүрүү боюнча закон бекитилип чыккан. Ушул жылдан баштап уже берилип атат. Анан ошонун негизинде бул жерде айыл өкмөттө өзүнчө бир комиссия түзүлгөн. Ошол комиссиясынын төрагасынын алмаштырып берүүңүздү бир сураныш катары киргизейин дедим. Жер комиссиясы. Жарандарга жер тилкесин бөлүштүрүү боюнча ушул жерде бул атын айтып айтсак, Абдуллаева Айнура деген эже жооптуу катчы. Ошонун мүмкүнчүлүк болсо алмаштырып өтсүн. Бул КБФ дегенби? Жок. Турак жай чек боюнча. Турак жай боюнча. Бул жерде каралбады. Эртең менен да каралды. Бүгүнкү күндө канча 2,5 киши болуп атабы? Чекке муктаж 3518 да. 3518. Кайры бул? 3600 плюс 3600 383 чегimiz var bugün günde.
bizga 2020-yili ayıldık kengash tarafından 80 komissiya tuzilgan elda. El 80 komissiya el o'zi cheksin degan komissiya tuzilgan. Al bo'yicha bir jamlik ish bo'ladi, talash tortishlar chechiladi. Ana ayıldık kengashdan deputatlari ayıldık kengashdan deputatlari 28 mart kuni nomer 1 to'xtom bilan ol komissiyani 1-punkt bilan jo'qqa chiqardi. Spiskani jo'qqa chiqarib turib, bu yerda allanari aylik hukumat muhtoj uylarda aniqlab turib, komissiya tuzib turib, aylik hukumat o'zi cheksin deb turib to'xtom chiqargan aylik kelishning to'rag'asi. O'shul bo'yicha aylik hukumatida 26 martda buyruq chiqdi, 32 buyruq. Bu bo'yicha bizdan komissiya tuzildi, 13 komissiya. O'shul komissiya arxitekturadan da bor, go'sregistrdan da bor, bizdan ayil boshchilarda bor, bizdan javobli xatchi bor, zam bor, jeradisi bor. O'shalardan tuzilgan komissiya bugungi kunda muhtoj uylarni aniqlab turib, har bir ayildan birinchi protokol bilan 5 muhtoj uylarga berdik, 5 ta. Keyingi ikkinchi protokol bilan 7 dan uylarga berdik. Sebebi biz 383 chekka bir to'xtam bilan berib qolsak, ertaga muhtoj uylar qolib qolsa, bizda zapas chek yo'q bo'lib qoladi. O'sha mezgil, o'shaga baylanishib biz taqtab turib, joyinda borib, uyinda borib ko'rib, shartini uylanib turib, 3 ta, 2 ta, 1 ta qilib beryapmizki, sebebi bizda zapas chek bo'lsin, muhtoj uylar qolmasin degan maqsadda jangi komissiya tuzildi. Endi bizdan Abdullayeva Aynura javobli xatchi tuzilgan sebebi bu yerda ortada talash tortishlar bo'layotgan, ayol kishilar ko'proq bizga qayrilgani e'lon qilgan ayol kishilar bilan suylashganga o'sha Abdulloy va Aynura ayol kishini qatori tushungani uchun o'sha kishini komissiyani to'rayib bo'lib qo'yganmiz. O'sha to'rayni almashtirish kerak-ku shuni. O'sha komissiyaning to'ri ayilma sizlar sebebi nima? O'zim bilemdik bu. Sebebini aytdim. O'zi biz muhtojlarni biz o'zimiz bilamiz, ayildag'larchi. Bu yerda o'tirib faqat bilamiz. Biz o'zi aka bergan hisoblarni qarash kerak. Borib tekshirmaydi hech kim biz aylıklar degan bitta chiqqan yo'q. Ochiq aytdim yo'q-da. Yerga chechib qo'yiblar. Komissiyaning uchun ayilga bormaydi. Sebebini men tushuntirib berayin. Bizdan komissiya 5 bizning komissiya chiqdi. Chiqib ayil boshchisini oldi, soliqchisini oldi. Borib turib jellarda ko'rib chiqdi. Bizning chek bugungi kunda 14 kunga to'xtab qolganligi sebebi bizning ayildiq javobli xatchimizning opasi qaytish bo'lib qoldi. Shu bizdan 2 jumaga ruxsat so'rab turib, kecha jumushga chiqdi. Mana bugundan o'sha mana sizlar bugun bu plan bo'lib qoldi. Ertadan daga chiqib el bilan suylashib, malalar to'xtab turib, qaysi bir muhtoj turib, o'sha proseduradan chek beriladi. Sebebi biz nega bu prosedurani olib ketyapmiz? Bu yerda ortada so'z bo'lib qoldi bizga. Madaniyat ayilidan, Beshkaram ayilidan bu spiska turimiz tuzilib qoldi. Ko'p komissiyaga bizga davriya bo'lmay qoldi degan maqsadda ko'pchilik bizga qayrilib turib, bir 300 odam bizning jinga qatnashib turib, ayil hukumat o'zi cheksin degan to'xtam qabul qildi. Yo'q, boyagi buradagi eski tizme jo'qqa chiqdi. Hozir ham sizlar jangi tizme bilan komissiya bilan beryapsiz. Bu jangi tuzilgan komissiya. Jangi tuzilgan komissiya hozir ham sizning ko'zamolingizda bo'ladi. Meni ko'zamolingizda. Ayil hukumat tarafidan qana berildi. Komissiyaning uchun bu to'rali masala. To'rali bu yoqqa berilgan. Endi bundayda elden jaşıra turgan ayıl hükümetde hech narsa bo'lmoqchi. Elden jaşırgan sayın eldin bayağı to'g'ri emas ko'z qarashi kuchaydi. Bu yoqda jaşirib atat, demek bir narsa jeb atat, bir narsa ichib atat, to'g'ri emas bo'lib atat deb elde to'g'ri emas so'z kuchaydi. O'shaning uchun ayıl hükümet elga ochiq bo'lishi kerak. Jaşıra turgan hech narsa yo'q, jey turgan, iche turgan hech narsa yo'q. Açık aytib, elni cho'g'iltib, buna komissiyada turib elga solish kerak. Agarda chindan elga o'sha komissiyaning to'rag'asi chiqmayapti, ötedile çok problema emas. Al bir jaşırın nerse emas, açık ele dokument. Biz elden bir söylep qo'yib, o elden jaşırın bizde mana elda o'zi bilib turadi, bizning barliq yer bo'yicha mana men jumishga kelgandan beri elga ochiq ketyapti. Sessiyalarga burada el qatishib ketdilar. Mana hozir bizning jangi korpus açtık, o'sha bo'yicha 200-300 odam var. Bir sessiyaga kelib deputatlarning har bir o'yini, fikrini o'qib o'tiradi.
Анан биз берге чоң 22 квадратlik экран koyduk, LED ekran. Ana çektin spesikalarını berdik birinci. Mana bir kılgan iştin elge berip biz. WhatsApp'lardan gruppalar taratıp, gruppalarga açtırıp. Yok, alda keyinki komissiyanın tüzülüşü, жанагы списоктун жоктоп чыгышы эскинин, жаңылардын бул жакшы нерсе. Бирок комиссиянын ишин дагы биротого элге койгула дагы комиссиянын төрагасына. Комиссия мен айтып кетейин. Алмаштыргыла бул биринчи маселе. Ана мен эсиме чыгып эле келчип. Эсиме чыгып эле бир нерсе эсибизден чыгып кетет. Бизге түшкөн арыз боюнча айыл өкмөттүн кызматкерлеринин ичинде жалаң эле Нурбаевдардын туугандары деген маселе көтөрүлөт. Мына Нурбаевдин тарикеси, жээни, байкеси, ийниси ушундай болуп эле айыл өкмөттүн кызматкерлери жалаң эле ушулардан туруп калган. Андан башка иштей турган жаран жокпу Алиянаровдо деген маселени коюп атышат да. Мына жаштар бизге келип кайрылганда ушуну айтып атат. Мен ушуну тактап алайын сизде. Эртең мүмкүн бул жалган сөздөр. Бирөөлөр мүмкүн бирөөнү жөнүндө жамандап аткан. Нурбаев Жалалидин мырзанын туугандарынан кимдер айыл өкмөттө кайсы деңгээлдеги туугандар иштейт, ушуну айтып бериңиздерчи билген. Айылда билгендер барбы жашоочулар? Ошол айыл өкмөттүн өзүндө Нурбаев райыс болбостон туруп мурда келген адам бар, битте эле. Билели. Мен 90 жашындаймын. Нече айыл өкмөтү болгон болсо бардыгын билем. Bir ele kim bitti Nurbayev'den burun gelmişti. Başka yok. Burada işlediler. Nurbayev uluğundan başka işim yok. Başka tuğan uluğu yok. Yok. İştegen ayır ökmüyor. Yok. Kızmatkar ayır ökmüyorsun, kızmatkeri başkalar. Deputat toragası bu geçer. Divan toragası var, deputatlar toragası. Төрағасы ошо бай айтып аткан. Айыл кеңештин төрагасы деген чындап эле тууганы болды. Ака-уканы болды. Бир туугандар экен дейт. Анан баягы чек боюнча дагы бир айтып кетейин сизге барган кутум бар болду да жете албадым. Мен мамлекке күндө келем да. Менин кичине укам 3 баласы менен көчөдө жүрөт, квартирада. Мамлекке келем. Муктажда биринчи учурда ошолорду жазыш керек да. Мамлекке Arap berin akede gene pastayını. Poptur Aynur Garayt dağı keçeginde birincisinden жазып болуптур. Экинчисинде монта keçe dağı жазып болуптур. Бул муктаж дегенде биринчи муктаждарга бериш керек деген. Ошо боюнча мен айтып коеюн. Ошо боюнча мен сүйлөп алайын биринчи. Ошо керек болсо барып текшергиле дедим мен. Мен укам өз Россияда бала чакасы мына квартирада турат. Квартирага апарып көрсөтөйүн дедим. Келиним келди мерге, ака деп мергечи. Ошо боюнча эч нерсе жок да. Кече кирдими? Siz ayıl başçısınız. Ben ayıl başçısıyım. Kim деген? Сизге жазып кой кече. Абдумаликим Садыр. Кече кирген кече. Көчөдө жүрөт 3 баласы менен. Муктаж ошол да мына текшерүү. Бул өзү чек алганбы? Мен чек мурда алып о документти бүтеле көрсөтөм. Бизде 3518 арыз бар, кайрылган. Анан 383 чек бар. Bu diyen 10% elge çek yetkili aldı. Bunlardan übilosuna bana 2 çek aldı. 2 biz özü beriş mümkün emez. Burası o şu kele verip durup, bana sizge o şu hayırlandıp durup, biz de ne kılıp durup, bana ülkesige dava aldı bana, el turat, başka muhtaç yerler var. Bir üyde 4 gelin, 5 gelin yaşatkenler var. Oşonu araştırın. Oşonu araştırın. Oşonu ben araştırsam senin karandaşına ben çek veriş. Men karandaşım ben ülkenge veriş. Ben murunqu jıl dokument beriştim, dokument alıp kettim. Bırak ol bütele dokument. Bunday kılam. Hem kalыс söz söylüp atkandan barına kalыс. 3583 adam tursa 383 çek bolsa bu 10%'ına da jetmiyor. Ana ошол жердеги muhtaç ülkelerdin бүт бардыгын карап, ушундай muhtaç эмес, мисалы мына. Burada çek alıp başka жерде bir ülkelerde мисалы 5-6'dan balası var, bir дагы çek албаган ülkeler бар экен да. Мисалы 5-6'dan балдары бар, бирөө дагы çek алган. Анан ошолорго биринчи кезекте койгула деп. Анан бир баласы чек алып, же эки баласы чек алгандар болсо, күтө тургула деп. Ошону сиздер ачыктап бул кишилерге жооп берип коюшуңар керек. Мынакей урматтуу баланча, сизге биз комиссионна карап чыгып, чек берүүдөн азырынча убактылуу отказ кылдык. Эмне себептен? Сиздин алдыңызда баланчанын бир дагы участок албаган үй бүлөлөр турат.
Biz az birinci кезекте ушуларды бүтсөк, анан кийин сиздердикин карайбыз деп туруп, мыйзамды колуна карматып коюңуздар. Бул силерге сөз болду. Анан туруп бир мүнөт экен. Кийин мен чек алганмын 2 жыл алдын, 3 жыл алдын бергенде документти алып бүтө элек. Мен үй салайын десем, документ жок. Мына айлык өкмөткө көк китеп болуп калганды. Ошо боюнча кылып береке деймин. Ороза элекеге барды. Ал боюнча сот келген. Мына сотко берип барбай коюшат. Ошонтип болуп турат ошо боюнчачы. Анан үйдө да үйдө 2 келин бар. Бири 2 келин үйдө бакпайт. 3 баласы менен квартирада турат. Ошол муктажда Мына үйдө 2 келин болсо, башкасы үйдө 5 келин. Документ чечип берди. Документти чечип берип койсун. Раз буларга жерин берди. Документин чечип бериш керек. Анда буларга бербеш керек. Мисалы жерди бербей башынан кармаш керек. Анан раз жерди берип койгондон кийин документин чечип бериш керек. Мурдагы айыл өкмөт берсе дагы сиз кийинки айыл өкмөт ошол мурдагы айыл өкмөттүн бүт ишин алуучусуз. Укуктуу жагынын бардыгын сиз алып улантып кетүүчүсүз. Ошондуктан ушул маселесин, документинин маселесин чечип берүүнү колуна алдыңар биринчи кезекте. Анан мурда азыр 300 гектар жер боюнча бардыгыбыз ошол жака чыгабыз. 300 гектар боюнча мен дагы бир жолу айтып коеюн. Мына аталар бардыгыңыздар отурасыздар. Кыргызстанга инвестор алып келишибиз керек. Көп. Биз көп инвестор тартып кетишибиз. Бирок бир дагы инвестор Кыргызстанды мыйзамдарын тебелеп тепсе өткөнгө акысы жок. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы турат. Инвесторлорду колдоо боюнча. Келип иштеп аткан инвесторлорду, мыйзамдуу иштеп аткан инвесторлор, мыйзам чегинде коргоо боюнча. Эгерде ошолорго мыйзамсыз аракет менен, мыйзамсыз кол салуу болуп атса, мыйзамсыз ошол бизнесин тартып алуу болуп атса, ошону коргоп берүү боюнча Кыргыз Республикасы президентинин жарлыгы бар. Бирок жарлыкта жазылган эмес. Келген инвестор Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын тебелеп тепсе өтүп жасай берсин. Биз азыр ушул боюнча мына элден өткөндө губернаторго барганда жана сиздер жок болуп калдыңыздар. Элге кайрылуу кылып, эл менен жолугушканда элден наказ болгон. Ушул нерсени тактап бергиле. Биздин жерибиздин бүт бардыгын алып койду. Мына ошол боюнча азыр келдик. Бүгүн мына кагаздарын азыр териштирүү кылып атабыз. Азыр эми кагаздардан кийин жерине баралы деп атат. Эл азыр бүт бардыгыбыз мына айыл өкмөт, айыл башчы бардыгын алып жерге барабыз. Анан ошол жерде көрөбүз. Мыйзам бузуу ичинде башынан башталган. Кийин сиздер дагы атайын бир нерсеге кызыктар болуп келиптир же башка деген сөз айтылса, сиздер аксакалдык катары калыс сөздү айтып коюңуздар деген мен айтып атабыз. Мыйзам бузулбаш керек. Мыйзамда кандай көрсөтүлсө, ошондой сакталып, андан кийин инвестор келип иштеш керек. Мыйзамдуу иштеп аткан инвесторду салыгын төлөп, Кыргызстанга жумушчу орун түзүп берип, иштеп аткан инвесторду биз колунан бутунан көтөрүп колдойбуз. Бул биздин милдетибиз, президенттин да тапшырмасы ушундай, губернатордун дагы бизге болгон талабы ушундай. Эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамын бузуп атса, сактабай жатса нормаларын, анда кечирип койсун, анда инвесторлордун Кыргызстанга келет. Бирок мыйзам түзүлгөн жок дейм. Мыйзам боюнча берилди. Мыйзам боюнча укук коргоо органдары бар, чечим бар да. Мындай да, жана мыйзамдын бузулгандыгы азыр териштирилет. Ал боюнча мыйзам жөнүндө сиздер колуңуздан бир нерсе да. Мени карап суроо бар да, агай. Нурбаевтар деди. Нурбаевтардан азыр бар жок дейли болгондо, азыр Нурбаевтарга ким иштеп атат? Бет ичким жок. Бирөө экен. Ким экен? Мурда иштеген экен. Нурбаевтар иштей албайт. Нурбаевтардай болуп иштей албайт да. Эми көрөсүңөр го. Бирөө иштеп атат. Иштесинби? Иштейт. Аны иштеп атат деген иштейт да энди. Нурбаевтар да айтып өтүп кетти да. Нурбаевтар да айтып өтүп кетти. Сиз Нурбаевтарга адвокат болбойлу. Bir sorun var mı da? Bir sorun var mı? Жерге алабай. Мазардын жерин өтүп кетиши боюнча жерди эме кандай болуп өткөн токтомдордун баарын дайындап. Bu çarpıkta bir sorun var. Ben bileyim. Bu Mazar boyunca ben açtım. Mazar ötüp ketken, mazar öyle. Şariyat boyunca mazar 40 yıldan keyin yok. Faydalanışga fakat elde aşerdeki elde toplap, oraya el ilegi o yerde kimge karşılık olsa süreklerini alıp, hatta keyin başka işlemelerini ruhtan verir. Şariyat. Yok onga zarurat bo'lmaydigan bo'lsa qaytadan yana mayit qo'yish mumkin 40 yildan keyin. 40 yildan keyin mayit qo'yish mumkin. Biz endi bu Payshanba bozoriga berilib olishdi. Muhammad bizda hokimlik mahallada hafta zapravka qilish uchun 00:2 berilsin. Ahmed Baxtiyorga ikkinchi punkti bilan Vazdagat Ahmedovu azilini Zakritovu kladbişe degan. Vazdagat kiyan so'pisini qilib berilgan emas.
Bunu hazır kadar ben soğuk üstünü kılıp alıp Perşembe pazar, Şamlı pazar kılıp To'g'ri. O'shani olish kerak. Shuni qaytarib olish kerak. Buni Qatarda o'zi Rustam aka qaraydi. Gos registrini yo'qligini. O'shani chechib bersang, o'sha mamlakatga tushsa yaxshi. Biz o'zi sizga bormoqchi yo'naltirgan. Qanday o'tib ketgan gos registrine hukumatning yerida, biroq ana ayol hukumatning yerine sot e'lik qila olmaydi. Buraytasiz, biroq ushbu mezgilda 49 so'mning chechimini chiqartib, Sizga bittaga aytib qo'yaymi? Bular hozir bular so'layotadi-ku. Bordi bular bir. Bularni bir. Bordi bir. Bordi bir. Yo'qsa biz shunchadan beri g'ayrat topib, mozordan olib Chek masalasida ham qarayman. ko'p g'ayrat o'tib, bermaydi. Biz Qobil Soskadagi borganmiz. Mana o'shuni checheli deb berib. O'shuni chechib bersang. Ayol hukumatdan to'xtam chiqqanda mazarga berib qo'ymish. Dokumentlarni zadaniya berdim, to'xtab o'tadi. Agar chechim chiqqan bo'lsa, anda al sotning chechimi to'g'ri emas, anda sotning jeri emas-da. Saqalam aytdi. Chiqarib berib qo'yadi. Al to'g'raladi. Mazar degan mazar. Emi biz boshqa yerga yuz qolgansiz, mazar usti sotib o'ylab o'tamizda. Masala shunda bo'ldi. Elga o'g'irlik kelib qolishi mumkin, butun jurtga o'g'irlik kelib qolishi mumkin. Kim aytolmaydi? Hozir bu dokumentni qana ko'rsin. O'g'riga keltirib beringlar. To'g'ri aytdingiz. Og'ay buni zdaniyani ortidan Mozor bor. Shuni berayim dedi. Men olib chiqqancha, qo'lni shu dokumentni ko'tarib, qaysi sot, qaysi yili, qandaycha, endi negizda. Agarda ayol hukumatning to'xtami bo'lmasa, aga chiqqan. Birovga chiqsa ana o'sha sot qo'yib oladi. O'shaga chiqqan to'xtam bo'lmasa, yer to'liq bilan ayol hukumatniki bugun kunda. Hech kimdan satqanga qo'l qo'yib, anda qayra qatnash kerak. Shu prezident bardig'in gos registri bilan qayra qatnash kerak, ayol hukumatning menchini olish kerak. Bu Chorvoqda biz borib ko'rsanglar, Chorvoqda 2 yildan beri nurab ketdi. Daraxtlar qurib o'tadi. Ishchilarga aqcha bera olmasdan sotib o'tadi. Aqchasini Kim sotadi? Odamlarga berib o'tadi. Kimdir? U Chorvoqda ishlatdi, odamlar berib o'tadi. Profsozga qarab o'tadi. Allonorovga o'tsa jasnaydi. Suv yo'q bo'ladi. Odamlar qarab shuni bir tishtu jenlik qatnov qayrildi. Shuni bir ko'rsanglar, hozir ko'rsanglar bir Chorvoqda bor ya, bu tugadi, bitib ketdi. Odamday ko'rsa bitta sanatoriya demaydi. Kim kelsa, ish kelyapti, qorovul kelyapti, olyapti, aqchasini beraveradi, tushundim. Komissiya chiqdi. Juringizlar, az yerni, 300 gektarga chiqalib, juring.